Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар? Кыргыз тил улук мен үчүн, кыргыз тил улук сен үчүн. Манастын тилин үйрөнгүн, мамлекет курган эл үчүн. Манжуну сүргөн Бейжиңге, макмалдай мекен жер үчүн. Сиздер менен мен башталгыч класс мугалими номер 38 Садык Эшматов атындагы орто мектебинде иштеген Абдуллаева Айнура. Бүгүнкү өтө турган сабакта тема заттын сын сыпатын билдирген сөздөр. Сабактын максаты окуучуларга заттын сын сыпатын билдирген сөздөрдү үйрөтүү менен алардын кыргыз тилин так, таза сүйлөөгө, тил маданиятын үйрөнүүгө тарбиялоо. Андай эмесе балдар, эрежеге көңүл буралы. Заттын сын сыпатын билдирген сөздөргө заттын өңүн, түсүн, даамын, формасын, көлөмүн билдирген сөздөр кирет. Аларга кандай, кайсы деген суроолор берилет. Мисалы, чоң атам мага чоң сары томпойчукө берди. Түсү кандай? Сары. Кандай томпой берди? Чоң томпой берди. Азаматсыңар балдар. Бул эмне? Бул сумка. Кандай сумка? Чоң сумка. Формасы кандай? Сүйрө. Түсү кандай? Азаматсыңар көрөң. Көлөмү кандай? Көлөмү чоң. Бул эмне? Бул алма, гилас. Алманын даамы кандай? Ширин. Гиластын даамы кандай? Кычкыл. Азаматсыңар балдар. Бул эмнелер? Азаматсыңар. Бул алмалар. Формасы кандай? Тоголок. Көлөмү чоң. Түсү көк. Даамы ширин. Бул эмне? Бул үй. Үй кандай? Чоң үй. Кооз үй. Анда эмесе сын атооч боюнча сабагыбызды жыйынтыктап алсак. Заттын сын сыпатын билдирген сөздөргө кандай суроолор берилет? Канча, нече, кандай, кайсы, ким, эмне, туура жобу кайсы? Азаматсыңар. Кандай, кайсы? Кийинки суроого көңүл бөлөлү. Апама белекке кызыл гүл бердим. Сын сыпатын билдирген сөз кайсы? Апама.
Berdim. Kızıl gül. Сын sıfatın кайсыл söz bildirip atat? Kızıl gül. Azamatsыңар. Биздин мектеп кандай? Чоң, кооз. Азаматсыңар. Балдар, бүгүнкү сабак силерге жактыбы? Анда эмесе дептериңерге үйгө тапшырманы жазып алгыла. Үйгө тапшырма сүйлөм түзөө. Саламатта калгыла, ден соолукта болгула.